Ал жерден сатып алган жарандардын күнөөсү жок. Бул компаниянын күнөөсү. Геп Дос курулуш компаниясынын Жалал-Абадтагы Чыңгыз Айтматов турак жайы жөнүндө болуп жатат. Бул үйдүн тургундары документтерин ала албай жатканына бир канча себептер бар. Атай кетсек, Жалал-Абад шаардык прокуратуранын кайрылуусу менен шаардык сот 2020-жылдын 23 декабрында үйдү буздуруу чечимин кабыл алган. Ал эми 2021-жылы облустук сот бул чечимди күчүндө калтырган. Компания Жалал-Абад облустук сотунун аныктамасы менен макул болбой, жогорку сотко кассациялык даттануу менен кайрылган. Анда Жалал-Абад шаардык жана облустук соттун чечимине байланыштуу даттануу мөөнөтүн калыбына келтирип берүүнү өтүнгөн. Жогорку соттун 2022-жылдын 14-июлундагы аныктамасы менен кассациялык даттануу канааттандыруусуз калтырылып кайтарылган. 2023-жылы Дос курулуш компаниясынын Жалал-Абад шаардык соттун чечимин жаңы жагдайлар боюнча кайра кароону сураган арызы канааттандырылган. Мындан улам шаардык соттун 2020-жылдын 23 декабрындагы чечими жаңы жагдайлар боюнча бузулган. Андан кийин бул маселе облустук сотто каралып, шаардык соттун бул аныктамасы жокко чыгарылган. Азыркы учурда компания кайрадан жаңы жагдайлар боюнча сотко кайрылууну көздөп жатат. Прокуратура башта доо бергенде, Жалал-Абад шаар архитектурадан алынган АПУ деген документтери жок деп бергенде, жаһандык авиациядан уруксат жок деп. Ал убакта биринчи талабы бул туура эмес, АПУ прокуратура иск берген учурда ал бар болчу. Жарандык авиация жана жетекчилик айтып кеткенде ал убакта жок эле, бирок 21-жылы обул администрациябыздын башчысынын жардамдары менен, Абсар Толошовдун жардамдары менен ошол бүгүнкү күндө бардык документтер койгон, топтолгон, бардыгы жайында исктин, доонун талаптары жоюлган да бүгүнкү күндө. Бирок эч бир соттордо бир эске алынбай атат негизи. Ал эми Дос курулуштун бул турак жайында курулушка байланыштуу нормалар сакталбаганын, анын үстүнө өз билемдик менен салынганы айтылды. Мындан улам МАМ курулуш тиешелүү чараларды көрөрү маалымдалды. Бул компаниянын күнөөсү. Бул компания эми баш ийбестик, мыйзамга баш ийбей туруп, ошол үйдү барып салып салды өз билемдик менен. Өз билемдик менен элдерге сатып салды, көз боемочулук кылып, договорун регистрация кылбастан жөн эле сатып салды. Эми азыркы учурда элдерди да күнөөлөгөн болбойт. Ал жерден түздөн түз компанияга чара көрүлөт. Чара көргөндө да биз катуу чараларды көрөбүз. Ал арада дал ушул Чыңгыз Айтматов турак жайынын имаратында иштеп жаткан Капуста маркети тууралуу дагы кеп козголду. Аны биз мыйзамсыз деп биз аны аныктай албайбыз. Бир гана сот органдары мыйзамдуу деп аныктайт, ошондо гана биз чечим чыгарып айта алабыз да мыйзамсыз депчи. Бизге да келип атышат. Бизге келип рейстерге тургузуп бер, каттап бер дегенде мен да айтып атам. Биринчи соттон бизден соттун чечимин алып келип бер, аныктамасын алып келип бер. Ошол болду, бардыгы мыйзамдуу десең, анан мен сага каттайм. Эртең мени да текшерүүчү орган бар да. Жаңы курулуп жаткан турак жайлардын көбү техникалык шарттарды эске албайт. Бул тууралуу серепчилер айтышат. Анткени көп кабаттуу үйдүн алдында балдар ойноочу, унаа токтотуучу жайлары жок. Ал тургай ошол үйдүн жашоочулары үчүн дагы короосу таар болгон курулуштарды мисал келтиришет. Не ушунчалык уверенный, эч жерден бир уруксат документтери жок, же бир отводу жок, же заключениясы жок, же тех условиясы жок, куру болуп аткандан кийин, значит, алар бир нерсеге ишенет да. Мисалы үчүн мен ишендим, мен үйүмдүн алдында турса, бул меники деп мен ишенем. Ошо ишкерлер дагы, бул бар каяка барат эле. Бийликти көрүп атпайбызбы? Тиге эмне кылабыз, ага дагы мындай кылабыз да деген ой менен куруп атканы, самовольничать этип атканы, ошо ответственностьтин, бийликтин жерлердеги айта турган болсок, мэрлер, айыл өкмөттөрү, губернаторлордун жоопкерсиздигинен ушундай самопроизвол болуп атат да. Ошол. Аны менен катар курулушу аяктагандан кийин ишкерлер документ алуу маселесинде мамлекеттик органдарга кине артпай, тескерисинче алгач документ алып, анан курулуш башташы зарыл дешет. Ишкерлер бизге ошондой пут тосуп атат. Биз документтерди кыла албай атабыз десе, ошо курбай туруп кылып алса, анан кийин курса, эч ким пут тоспойт болчу да. Эгерде сен деле эшигиңдин алдына өзүң бир нерсе кылсаң, эч ким келбейт, сенин үйүң ал кыла бересиң. Булар куд ошондой эле, как будто ошол жерге куруп алып атышат. Эгерде бардык документациясын туура кылганда, бийлик дагы
жол тоспойт болчу. Фискальный органдар да барып текшерип токтотпойт болчу. Ар ким эч нерсе дебейт эле. Тигиге бир квартира, буга мындай кыла баш шапкесин берин деп жүрүп, өздөрүнүн ишин өздөрү өтүп атат. Уруксатсыз курулган 224 объект табылган. Анын 77си турак жай болсо, 7 объект Жалал Абадта жайгашкан. 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча мыйзамсыз курулуштар бардыгы болуп 1049 протокол түзүлүп, 38 миллион 504 миң суммасында айып пул салынган. Анын ичинен 21 миллион сомдон ашыгы өндүрүлгөн. Мындан улам мам курулуш жарандарды мыйзамсыз курулган объекттерди сатып алуудан оолак болууга чакырат. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.